алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер. Көбүнчө мындай деп сурашат да, кантип биз ичегини тазалайбыз? Ушу ичеги көп ооруга себеппи деп сурашат да. Албетте, кыргыздар илгери эле айтып койгон да, мен дайым эле постумда айтам, ким мени аябай тыңшап жакшы уккан болсо, алар билишет да, бүт нерсе ички органдан башталарынчы. Ошо кыргыздар илгери эле айтып койгон да, ичиң таза болсун депчи. Ичиң таза болсун деген сөз бул мына ушул ички органдар таза болсун деген нерсе экен да. Бизде мээ бул бүт денени башкарып турат да. Мээ бүт денени башкарып турат. Анан курсакты ушул мынакей мен азыр жакыныраак көрсөтөйүн. Жок, булбай калат экен. Мен эми өзүм бүгүн оператор болуп атам, ошон үчүн жакшы неме болуп атам. Эми караңыздар, курсакты мына ушул ички органдар, курсактагы ички органдардын эң мээси болуп, бул өт жана ичеги болуп саналат да. Эгерде сиздин өтүңүз жакшы куйбай эле калган болсо, болду, сизде уже ички чегиде жана жоон чегиде проблема башталды дей бериңиз. Мен дайым айтам да, өт бул бизге Кудай Тааламдан берилген натуралдык препарат деп айтам да. Ушул натуралдык препаратты биз канчалык жакшы колдонуп, канчалык ушул бизге жакшы куюп турса, бизге түшкөн тамак азыктар, бизге түшкөн суу болобу, тамак азык болобу, бизге тамак азык менен суу менен түшкөн микробдор болобу, ошолордун баардыгы тазаланып турат да. Мындайча айтканда, бул өттүн куйган жери, бул КПП деп коем да, мен тамашалапчы, КПП депчи. Ушул жерден бүт нерселер ушул жерден тазаланып турат да. Ушул жерден тамак сиңет, белок, углевод, жирга сиңет. Ушул жерден микробдор жок боло баштайт. Ушул жерден бул куйбай калганда кызарып кеткен кызарып иштери, мына ичегинин ичи кызарып, шишип турган нерселер өт түшсө ушулардын баары жакшы болот да. Бул деген нерсе өт бизге түшкөн микробдорду өлтүрсө, ошо кызарып шишип, отек, гиперемия деген ошо кызарып шишиген ичегилерди жакшы кылат да. Биз эмне кылганда биздин ичегибиз таза болот. Эми өзүңүздөр ойлосоңуздар, мындай логически эле ойлоп көргөндө, демек биз суу ичсек, ичегидеги керектүү нерселер сыртка чыга баштайт. Эгер биз керектүү гана тамакты жесек, демек ичеги 12 ичеги куюп берген өт дагы керектүү гана натуралдык гана тамактарды эритип, бизге эритип бергенден кийин жакшы сиңет. А биз деген химикатты көп жесек, химикат суюктуктарды көп ичсек, кечинде көп тоюп алсак, биздин организмибизге жакпаган тамактарды жесек, демек өт буларды эритип бере албайт дагы, ичегиге чогула берет. Кандай болуп чогулат? Ичегиде негизинен өт без тамырларга, ичегидеги без тамырларга чогулат. Булар керексиз нерсени алып кетет да, анан ушул жерге чогулуп, ансыз дагы коюу болуп турган без тамырлар керексиз нерсе дагы түшкөндө мынча дагы коюланып калат. Демек, коюланган жерде кантип айлануу жүрсүн. Коюланган кан тамырдын ичинде айлануу жакшы жүрбөй калат. Ошон үчүн керектүү гана тамакты жегенге аракет кылышыбыз керек. Сууну ичип туруш керек, тамакты жөндөш керек. Тамактан, демек, химикат эмес тамактарды жегенге аракет кылыш керек. Эми тамакты дагы биз кандай кылып жешибиз керек? Мен дайым айтам да, ротационная диета деп коем да. Бир мезгилде бир нерсе жешиңиз керек. Мисалы, первый, второй, третийден жок, андай болбой калат. Себеби деген мен дайым эле айтып келем да, мына караңыздар, ашказандын клеткалары, бул ички ичегинин клеткалары, бул ашказандын клеткалары. Мына ушул ашказандын клеткасы менен ички ичегинин клеткасы 4 күндө бир жаңыланып турат. 4 күндө бир жаңыланып турат деген сөз мындай. Сиз бүгүн эртең менен күрүч жеген болсоңуз, сиздин
ашказаныңыздагы 12 ичегидеги клеткалар ошол тамакты эритем деп ферментин чыгарат. Фермент бул ошол эритүүчү нерселер да. Эритүүгө жардам берген зат болуп саналат. Мына ушул фермент клеткадан чыккандан кийин ал клетка өлүп калат. Мына азыр эсеге көрсөткөндө ашказанда 5 күн, ичегиде 4 күн деп жазылып чыкты. Демек, ошол тамагыңызды эритем деп фермент куюлгандан өлүп калган клетка 4 күн же 5 күндө пайда болот. Сиз понедельник жеген күрүчүңүздү ошол боюнча 5-күнү жейсиз. Себеби күрүчтү эрите турган клетка 5-күн обновление болот. 5-күнү өсүп чыгат деген сөз. А сиз понедельникте күрүч жедиңиз, вторникте плов жедиңиз, средада плов жедиңиз. Жок. Сиз понедельник жеген гана пловуңуз эрийт дагы, вторник, среда жеген пловуңуз эрибейт дагы, ал ичегидеги без тамырларга сиңбей калган тамак болуп туруп ошол жака чогулуп калат. Бул дагы ичегинин жакшы иштешине алып келбейт. Эмне үчүн? Себеби деген мен дайым айтып жүрөм, эми силер билгендер жакшы түшүнөт болуш керек. Муну караңыздар. Бул көк кан тамыр. Жанында кызыл кан тамыр турат. Мына ушул көк кан тамыр болобу, кызыл кан тамыр болобу? Ушул кан тамырларды без тамыр мынтип чырмалып өсөт да. Чырмалып жайгашкан, өсөт эмес, жайгашкан. Мына ушул без тамырларга эми караңыз. Без тамырларга керексиз нерсе сиңди. Бул коюланды, чоңоюп кетти. Бул жакшы айланбай калды. Демек, бул чоңойгондон кийин кийимди кысып калат экен. Кызыл кан тамыр менен көк кан тамырды кысып калат. Мынакей, кызыл кан тамыр менен жакшылап көрсөтүп коеюн. Мына кызыл кан тамырды жана көк кан тамырды кысып калат. Мурун көк кан тамырдын жана кызыл кан тамырдын ичи көңдөйү чоң болуп турган болсо, азыр ал көңдөй кичинерип кетти. Демек, ичеге жакшы кан барбай калды. Ичеге жакшы кан барбай калды, значит, ал өзүнүн түртүү функциясын жакшы аткарбай калды. Ичегидеги чогулуп калган керексиз нерсени көк кан тамырда алып кетпей калды. Демек, ал жерде көк кан тамырда чоңойду, анын жанында керексиз нерселерди чогулткан без тамырда чоңойду дагы, ичегини кысып койду, ичеги өзүнүн түртүү функциясын аткара албай калды. Мына ушундан запор болот. Эми дагы көп себептер бар. Кыскасы, ичегинин жакшы иштебей калышы көп нерсеге байланыштуу болот. Демек, суу, тамак, чөп ичпей койдуңуз, кыймылдабай койдуңуз, өтүңүз жакшы куйбай койду. Көрдүңүзбү? Мына ушундай 5, 6, 7 нерсе ичегинин жакшы иштебешине алып келет дагы, ичегинин түртүү функциясын, заңдарды түртүп жүзөтө турган функциясын, мынакей ичеги, караңыз. Ичегинин түртүү функциясы, түртүү функциясы бузулат дагы, ичегиде заңдар туруп калат. Заң канчалык турган сайын ошол жактагы токсиндер, керексиз нерселер вторичный всасывание дейт. Кайрадан бизге сиңип кетет да. Керексиз нерсе кайрадан бизге сиңгенден кийин ал каяка кетет? Ал сиңгенде деле без тамырга сиңет, жана көк кан тамырга сиңет. Без тамырдын ичи кайра эле чоңоет, а көк кан тамырдын ичинде жүргөндөр каяка алып чыгышын билбесен, же заң менен чыгарып кете албасаң, же сийдик менен чыгарып кете албасаң, же тери менен чыгарып бере албасаң, денеге чыга баштайт. Кийим запор менен страдать этет, кийимдин ичи көбөт, кийимдин ичи жүрүп кетет. Демек, керексиз нерселер кожага экзема, псориаз, витилиго, угри, денеге чыккан нерсенин бардыгы ичегидеги вторичный всасывание. Кайрадан сиңбей калган нерсенин кайрадан организмге сиңүүсү, бул организмге кожадагы териге чыккан нерселер, булар ошо сиңбей сыртка чыкпай калган шлактар, токсиндер.
эми ушул ичегини кантип биз тазалашыбыз керек. Ичегин тазалоонун көп жолдору бар, көп жолдору. Интернет азыр деген эмнен заман, интернет заманы. Ачсаңыз эле окуй, мындай кылып ичиңди тазала, окуй, мен мындай кылып тазалай коем деген көп нерселер бар. Бирок мен ошончо көп нерсенин ичинен мен эки нерсени көбүрөөк колдоном да, мына ушул эки нерсени жазып койгом. Биринчиси ичегини сода менен тазалоо. Аптекада кружка эс марка деген бар. Именно ошо клизма жасай турган мындай резиновый идиш бар, эмесимен шлангасы менен. Ага сууну толтуруп, ошол жака соданы кошуп, 2 аш кашык соданы кошуп туруп, бир тазалаганда 3 жолдан тазалайт. Биринчи жол тазалайт, аны барып ажатканага таштап келгенден кийин экинчисин дагы куят, аны ажатканага таштап келгенден кийин үчүнчүсүн куят. Бир түндө 3 жолу ичегини тазалаш керек. Ушинтип сиз 6 күн жасайсыз. 18 жол, 18 жол болуп калат. Көрдүңүзбү? Бир күн 3 жолдон болгондо 6 күндө 18 жол тазалайсыз. Бул бир өзү. Көбүнчө мен клизма кыла албайм дегендерге, значит, касторовый масло ичкиле дейм да. Касторовый масло бул коюу нерсе да. Оор, анын атомдору оор болот дагы. Мына ушул ичегинин мындай чөнтөкчөсү бар да. Оор нерсе чөнтөкчөгө кирип, ушул жерде заңдарды сүрүп чыгарат. Ким запор болсо, кимдин ичи жүрсө, кимде жел жүргөн болсо, значит анын илгертен мына чөнтөкчөлөрдө калган калый кан деп коет. Калып калган заңдар катып турат. Мына ушуларды кууп чыгыш үчүн касторуй ичсе, касторуй оор болгончо мына ар бир чөнтөгүнө кирип, ушул оор нерсени сыртка чыгарып берип, ичеги жеңилдейт да. Ичеги жеңилдейт. Сена, жана башка нерселерди ичкен менен ал ичегин ортодогу заңдыгын айдап кете берет. Да. Сырттагы заңдарды айдаш үчүн обязательно сөзсүз түрдө биз сырттагы эмес, могу чөнтөкчөдөгү заңдарды кууп чыгыш үчүн биз сөзсүз түрдө касторовый масло ичиребиз. Эми ушу ич катуу бул көбүнчө аялдарда жыныс органын, эркектин жыныс органын, аялдарда дагы, эркектерде дагы бөйрөк жана табарсыкка өзүнүн терс таасирин берип коет. Эмне үчүн? Мына караңыздар. Бул адамдын мына ичегиси, мынакей жоон ичеги, ички ичегиси. Бул болсо женский орган, бул болсо табарсык. Мына ушул сиздин ичегиңиз керексиз нерсеге толуп калып, чөнтөкчөсүндө турган, илгертен турган калый каннелер, катып калган заңдар турганда булар оорлошуп калат да. Оорлошуп калганда бул эркектердин жыныс органы жана табарсыкты, аялдардын жыныс органы жана табарсыкты кысып коет. Кысып койгондо кысылган жерде иштеген орган ага жакшы кан барбай калат. Кан барбады деген нерсе бүт анын клеткасы өзгөрдү деген нерсе. Демек ошол жерде эмне пайда болот? Ал жерде нормальный матканын клеткалары миоман клеткаларына айланып кетет. Клеткалардын жанында суулар пайда болуп, киста пайда болуп калат. Эркектерде болсо аденома простаты болуп калат. Демек причина, себеп ал жыныс орган менен, эркектин жыныс органы менен аялдын жыныс органында эмес. Себеп мына ичегиде. Көрдүңүзбү? Ичегиде. Мындай болуп жайгашкан, мына караңыздар. Бул ичеги, жоон ичеги. Бул болсо женский орган, бул болсо табарсык. Женский органдын ордуна силер мужской орган, простатаны элестетип койсоңор болот да. Демек, ичегиде керексиз нерсе толуп калгандан кийин бул оорлошуп, муногу эки органды кысып коет. Кысып коюу менен биз ошол органдарда проблема башталды дей бериңиздер. Ар түрдүү оору пайда болот. Демек, ар бир органдын шамалдашы булар бири-бирине байланыштуу да. Мисалы, женскийден шамалдап калдымын дешет да, ал асмандан келип калган жок. Аны мен жакшылап сурасам, бүт нерселер бири-бирине байланышкан да. Биринчи мындай болгон, анан кийин мындай болду, анан барып туруп женскийде проблема пайда болду. Мужской органдарды деле сурасаңчы, биринчи мындай проблема болду, анан мындай проблема болду, анан мужской органга. Көрдүңөрбү? Бир оору асмандан келип калбайт. Бул нерсе деген ошол бири-бирине байланышкан нерсе. Демек, бардык эле нерсе биздин өзүбүздөн көп байланыштуу да. Мен келгенде адамдарга айтам да, сиздер алтын таблетканы издебеңиздер дейм да. Мен дайым айтам, алтын таблетка жок.
алтын ыкма бар. Алтын ыкма деген эмне? Суу ичүү, массаж жасоо, лимфа массаж жасоо, чөптөрдү ичүү, көнүгүүлөрдү жасоо, тамакты жөндөө, көрдүңүздөрбү? Биздин методдо биз мына ушул кан тамыр менен денедеги без тамырлардын ичиндеги без айлануу жана кан айланууну жакшыртабыз да. Ар бир орган клеткадан турат. Мына ошол клетка, сиз канчалык дем аласыз, канчалык тамак жейсиз, канчалык суу ичесиз, ошонун баарын ошол клеткага барат аларчы. А сиз ошол жака бербей койсоңуз, демек ошол органдын клеткасы ооруй баштайт. Демек биздин метод бардык ооруда кан тамырды тазалоо менен, без тамырды тазалоо менен биз жардам беребиз. Мага бирөө жазыпты да, сиз дейт, бүт эле органдар, бүт эле ооруда өзүңүздүн лимфа массажыңызды айта бересиз депчи. Мен лимфа массаж. Ошо лимфа массаж ар бир клеткага кетип аткан без тамырдын жолун ачат. Ошол жака кетип аткан кан тамырдын жолун ачат. Ансыз сиз алтын таблетканы кантип бересиз ал жака? Сиз ошону тазалап алсаңыз, анан таблетка берсеңиз, анан действие бериши мүмкүн. Бирок баары бир мен химикат таблеткаларга каршымын. Урматтуу мекендештер, сак болуңуздар, оорубаңыздар. Ушинтип берилген суроолорго жооп берип турганга аракет кыламын.